Муну туура эмес алып алсаң кайра чаптай албайсың да. Ошондуктан буга кылдаттык керек. Ар бир кыргыздын, ар бир чыган адамдын аркасында эне турат. Ошо биздин күчтүү энелердин мээримин, балдарга берген тарбиясын, бул жерде жумуштарды эле өзүңүздөр карап турсаңыздар, ошо жаратылыштындагы бугу энени менен чагылдырып жасап кеткенбиз. Бул чыгармада арты булут болуп турат. Асты жагы көл. Көлдөн ошо бугу баласын көтөрүп чыгып келаткан жер бар, ошондой кылып чагылдырганбыз да. Колунда баласы менен 3 фигурадан турат. Бала, эне, анан бугу болчу. Элечек кийгизип, баланы колуна карматып, стилизовать этип жазадык. Стилге салып. Кут деген кыргыз элиндеги эң ыйык, өтө касиеттүү бир укуктуу сөздөрдүн бири, себеби кыргыз эли кылымдардан бери ушул эл болуп жашап келатат. Буга дагы бизге ошо эң уюткулуу болуп, бул биздин кыргыздын куту болуп эсептелет. Ошондуктан кыргызда куттуктайм, кут болсун, бут кирген үйгө кут кирет деген негизинен композициябызда бала, кичинекей жаш бала аллегориялык форматта жасалып атат. Себеби бул символика түрдө кыргыздын келечеги дайыма ошол түндүктү бийик көтөрүп, келечекте ынтымакты, биримдикти көтөрүп турган, бул биздин кыргыз элибиздин ошо келечегин көтөрүп турган жаш жигиттер деп. Бул жерде ошол таш тоорунан баштап, биздин алгачкы адам баласы жаралгандан баштап, бүгүнкү күнгө чейинки окуяларды биз мындай айкел түрүндө, бир образ түрүндө чагылдырып, бир айкелдин образы аркылуу көп бир окуяны айтып бере турган бир процесстер аркылуу бүгүн мына 17 айкел түзүлдү. Негизи бул таштардын бардыгы тең ушул Ош областына Өзгөн районунан алынган ушу сары таштар менен камсыздалды. Бирок жасалганы мына июльдан баштап, июндун аягынан баштап бул 1,5-2 айдай кетти го бардык процесстерге. Бардыгы кыргыз скульптуралар жасады. Биздин кыргыз элинин байыркы ушу тарыхый турмушун, тарыхый инсандарын чагылдырган жакшы скульптуралык чыгармалар коюлуптур да. Анан ойлойм, ар бир мына чыгарма көргөн адамды ойго түшүрбөй койбойт, тарыхты эстетип, ошол боюнча өзүнүн баягы ой сезимдерин байытып дегендей. Булардын баарын биз тарыхтан окуганбыз, билгенбиз, эстелик кылганы жакшы. Өткөндү жакшылап жазса, бизде жакшылап жаштарга жакшы болот.